Базар Коргон районундагы Сейдикуу майыл аймагы географиялык шарты боюнча табигый аккан суунун эң төмөнкү жагында жайгашкан. Мына улам 60-жылдары дыйканчылык талааларды суу менен камсыздоо үчүн 49 жерге скважина курулган. 91-жылдан кийин сугат скважиналары четинен жарактан чыгып, бүгүнкү күндө 10 скважина иштеп келет. Аны менен дыйкандарга жетиштүү деңгээлде суу жетпейт. Арыктан агып келген суу жогорку айыл өкмөттөрдөн ашпайт. Аны ошолардын арасында сугат скважиналарыбыз көп. Трубалары урдалып, трубалар сатылып кетти. Андан кийин ичине толуп, улайка толуп, таш толуп, суу жетпей, элдер жерлерин таштап, дыйканчылыкты эме кылбай калган мезгилдер болду. Даже талаалар, үлүш жерлерибиз бош калып кеткен жерлер калган. Мамлекеттик менчиктеги жерлерибиз бар айыл чарба убактында. Ал жерлерди биз баягы ижарага бере албай калган. Айыл өкмөтү сугат суу көйгөйүн чечүү 5 скважинаны реабилитациялоо үчүн долбоор даярдап, Жалал Абад облустук өнүктүрүү фондуна кайрылган. Фонд тарабынан колдоо таап 5 миллион 845 миң сом бөлүнүп, 2019-жылы жумуш башталган. Пандемиялык кырдаалдан улам былтыр иш токтоп калган. Быйыл кайра жандандырылып, учурда 5 скважинанын 4-өө тазалоодон өткөрүлдү. Тереңдиги бул жердин скважинанын паспорттук данные боюнча 150 метр. Азыр бул жер полный эле толуп калган. Ташка, ушу тупурагы лай, ушу бардык ошолор тазалап атабыз. Азыркы учурда тазаланып атат. Ошол жумуштар тазаланып бүткөндөн кийин динамический, статический өрүндөрүн өлчөгөндөн кийин анан насостор салынат да, монтаждар кылынат. Жумушту биз полный жумуштарды 5 скважина 15 декабрга тапшырабыз деген эмес бар. Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду тарабынан ушул эле Сейдикуу майыл аймагында дагы 10 сугат скважинасын реабилитациялоо долбоору ишке ашырылат. Сметалык баасы түзүлүп, учурда тендерге берилген. Ошондо жалпы эсебинен фонд тарабынан Сейдикуу майыл өкмөтүнө ошо фермерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү боюнча 15 скважина иштеп калат. Кудай кааласа, жалпы суммасы 17 миллион 700 миң сом. Сейдикуу майыл аймагы боюнча 4000 гектардан ашуун суулуу дыйканчылык талаа бар. Сугат скважиналары реабилитацияланса 500 гектардан ашуун талаага суу берүү жакшырат. Осмон Угамсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.